Hiç qanday parda жоқ калиманын ортосында, жана атанын дуасындан ортосында. Мындайча айтканда, атанын балага берген дуасычы, дуаул валид дейт. Урматтуу аталар, балдарга дайыма дуа кылып жүрүш керек экен. Не кылып жүрүш керек экен? Балдарга дайыма. Балдар эми кээде мисалы чоңоюп атат го, жүрө берет, окуп атат, иштеп атат деп, анан анча мынча умурага барып келгенде, же орозодо, же ушундай бир жамандыкта анан дуаны берип коюп болсо, көбүнчө аталар ушуга кош көңүл эле мамиле кылып коебуз. Андай болду. Биз балдарга дуа кылыш керек. Аталар, урматтуу аталар, биз балдарга дуа кылып туруш керек дайыма. Неберелерге те баарына, чеберелер кыямат күнгө чейин келе тургандардын баары. Балдардын эмесине дуа кылайлы. Я Аллах, жүрөгүнө ибадатты сал, иманды нуру сал, таквалыкты бер, уяттуулукту бер, адал рызкы бер, күнөөлөрдөн сакта, имансыз жашоодон сакта. Дуа бере тургандарды балдарга толтура. Иштерине, окууларына, ийгилик, ден соолуктарына, чың, я Аллах, шипа, барды Аллах, кени балдарга дуа кылып туруш керек. Атанын балага болгон дуасында парда жок дейт. Не жок экени? Тосмо жок, тоскоолдук жок. Түптүз. Атанын балага болгон дуасы.